Жогорку кеңештин басма сөз кызматы тарабынан даярдалган мыйзам жана турмуш программасы саламатсыздарбы? Бул жумада эл өкүлдөрү парламент жыйынында бир катар көйгөйлөргө токтолуп, учурда болуп жаткан сууктан улам аймактарда жаралып жаткан маселелерди талкуулашты. Суук күндөрү көрдүңүздөр, самолеттор кечип учуп атты. 5-6 саатка кармалып, узакка кармалып, өзгөчө мына эл аралык маршрут менен кетип аткандар аларды чыгарбайт экен. Duty free'де билесиздер, бир пирожки 200 сомго чейин чыкты деп атат. Ошолорду бир карап койбойлубу? Же тамак ашын бербейт экен. Кайнак суу араң суранып алып келип алдык дейт. Анан бала бакыра турат, кемпир келеш турат, кары картаңдар турат. Ошолор күтүп аткан жерлерде абдан суук болуп атыптыр да. Аэропорттун жетекчилигине тапшырма берип коюңуздар, ушул жылуулугун карасын. Анан жок дегенде тамак ашын уюштуруп бериш керек да ошондой учурларда. Бул эми объективдүү форс-мажор деп коет. Мына 6 күндөн бери Малису шаарында өтө оор кырдаал болуп атат. Мен кече бүт бардык областтык жетекчилер менен, комиссиянын замдары менен бүт барды менен кече байланыштым. Бирок алардын маалыматы чындыгында баягы муниципалдык кызматкерлердин маалыматы болуп атат. Эл башкача сөздү айтып атат. Бүгүн ушул маселе боюнча бир мындай жыйынтык чыгарбасак, чындыгында оор кырдаалчы. Сарканды суулар бүт бардыгы баягы трубалар тоңуп, бүт подвалына түшүп, азыр ошо сасыктары чыгып, эл жашоого аябай шарт болбой атат. Жылуу суусу жок, муздак суусу жок, жылуулугу жок. Мына 6 күндөн бери. Элдер мына 3 күн, 4 күндөн бери митингге чыгып атышат. Мен кече министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбекович менен бул боюнча сүйлөшкөм. Мен сурагам, Жалал Абад облусуна иш сапарыңыз бар экен, Майлуу сууга барасызбы деп. Ал киши барам деген. Бул боюнча маалымат алгам. Ал киши барат, жолугат, көрөт. Жогорку кеңештин төрагасы катарындагы мен бир топ маселелерди айткам, шайлоочулардын талаптарын айткамын. Ошол эле учурда ошол тармакты тейлеген министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Эргешевди чакырып мен сурадым. Ал абалдын баарын айтып берди мага. Бунун баардыгын биз көзөмөлдөп атабыз, себеби дегенде шайлоочулардын талабы бар. Бул боюнча министрлер кабинети тиешелүү иштерди жүргүзүп атышат. Албетте анын жыйынтыгы сөзсүз каралат. Кече күнү Ош шаарында көмүрдүн баасы 12 сомго чыкты. Мен жергиликтүү бийликке чыгып, антимонополия кайсыл жак карап отурасыз, силер кайсы жак карап отурасыңар деп сурадым. Алар өздөрүн пиар кылгандан бошобой калышты. Ош облусунун өзүнүн жергиликтүү өкүлдөрү, бийликтер. Ушундай кыштын кычырган суугунда эл менен иштешпейби? Көрүнгөн жерге барса камера менен барып иштеп калды. Кылган ишин кайсыл жакка барса да камера менен жүрүп калышты. Барбайбы 12 сомдон 10 сомдон элдер көмүр сатат. Элдерибиз ала албай атат, кыйналып отурат, свет өчүтат, отопление жок. Ошол менен бирге Төлөйкөн микрорайонунда 1 сутка свет жок болду. Ош шаарына карашы Төлөйкөн микрорайонунда. Ушуга урматтуу президент өкүлү, урматтуу төрага протокол тапшырма берип койсоңуз. Мындай болбойт. Республикабыздын эч бир жеринде 12 сомго көмүрдүн баасы чыккан жок. Жергиликтүү бийлик иштеш керек. Пиар кылып отура бербей. Булар тага жээн бөлөлөр менен ишке туруп алат дагы, качан эл көтөрүлүп, митингге чыгып, турба жарылгандан кийинге чейин карап айтат. Эмне деген кайдыгерлик бул? Бүт кадрларга көңүл буруш керек, кадр маселесине. Айтып атабыз, канча мына акыркы 1 жылдан бери тазалана албай атасыңар. Алдыңкы башкы бир 4-5 адам тазаланды, калган отурат ошо боюнча. Мунун запкысын эл көрүп атат. Мына азыр мага каттар келди экология министрлиги боюнча. Экотек инспекцияны талкалады дейт. Бүт системадагы балдардын баарын кууп салган. Жүздөгөн миңдеген адамдар азыр Россияга кетти ошол экология министрлигинде. Ошонун айынан чыныгы баягы документ менен, мыйзам менен иштей турган кесипкөй адамдарды талкалап бүгүн смоктун болуп атканы да ошондон болуп атат. Ош шаарында бир жумадан бери газ жок. Эл кыйналып атат. Тамак ашын жасай албай атат. Анан менде бир сунуш сизге. Мына Жалал Абадта энергетиктердин айтышы боюнча бизде 100 жылга жакын газдын запасы бар экен. Ошол боюнча сиз аларга тапшырма берсеңиз, Минэнерго ошол жерин тактасын.
канча миллион куб газ бар экен. Ошону канча каражат менен ошол жерге биз ошол газды өндүргөнгө оборудование канча жылда ошону курулат экен бир анализ кылып көрбөйлүбү? Ошого карата анан инвесторлорду чакырсак болот. Эмне дегенде мына жыл сайын Өзбекстанда газдын көлөмү азайып атат. 25-жылы булар экспорттон баш тартабыз деген азыр сөз болуп атат. Ошондуктан ошого биз даярданышыбыз керек. Мына биз түштүктө ошол газ өзүбүздүкү болсо, промышленностька жетет, элибизге да жетет. Ошол боюнча сураныч. Бир тапшырма берсеңиз. 9 январда Бишкек шаарында Айза Улан деген карындашыбызды сүзүп кеткен, ал каза болду. Анан азыркы учурда тиги сүзүп кеткен адам жигит качып кетип, жашынып, аны кармап, анан Свердлов районунун соту үй камакка бошотуп коюшуптур. Менин оюмча бул туура эмес. Ошого урматтуу Алмазбек Кунжанович болотпу, Нурлан Тургунбекович жардам берип, буга реакция кылбасак болбойт да. 19 жаштагы карындашыбыз каза болуп, үй бүлөсү ыйлап атат, кайгыруу менен. Анан тиги жигит азыр үйдө отурат. Эчтекени сезген жок. 19 жаштагы карындашыбыз Академия МВД окуп жүрүптүр. Ошого реакция кылып туруп, Свердлов районунун соту Исаева деген чолпон ошундай үй камакка чыгарып коюптур. Менин оюмча бул туура эмес. Бул жумада жогорку кеңеште депутаттар тарабынан учурдагы кескен суугукта пайда болгон көйгөйлөр, электр энергия, газ туурасында маселелер көтөрүлүп, талкууланды. Антон Микеевич, эртең мындай болуп калсачы, азыр мына электричество өчүп атат. Газовый котел кээрдики, насостор, мына ошол в любое время отключаете, они выходят из строя. Эртең сотко берсечи элдер. Эми келишим боюнча ар бир абонент менен биздин келишимибиз бар. Ар бир абонент сотко бергенге укуктуу. Сотко бере берсин. Укуктуу эми биз аны токтото албайбыз да, сотко бер же бербе деп. Не, просто мына батарея жарылса, бирок каза болуп кетсе, электрокотел жарылса, эмне болот анда? Ошол жарылбаш үчүн жанагындай биз 1 саат ашып кетсе, ошол 1,5 сааттын тегерегине жетип атат. Бул ошол подстанциянын, биздин мекемеден подстанциянын алыстыгына жараша болуп атат да. Өзүңөр көрүп атасыңар, азыр машина менен жеткенге кээ бир жерлерде алысыраак болуп калып атат. Ошол ылайыктуу 1 саат, 1,5 саатта мен ойлойм, эме эч кандай отопление тоңбойт депчи. Ушул жерде бир канча биз суроо бергенбиз да. Быйылкы жылы кышы свет өчпөйбү саат менен дегенде силер жок өчпөйт дегенсиздер. Эмне болуп өчүп жатат андачы? Биз генерацияны көбөйтпөсөк, мындайча айтканда, ким келбесин, бул эме чектөө кире берет да, мындайча айтканда. Биз даяр болушубуз керек болчу да, ушундай кыш оор болот деп ошол мезгилде биз ошого карата силерге суроо бергенбиз. Биз ошол өзүбүздүн чыккан электр энергия менен камсыз кылууга даярбыз. Бизде мына бүгүнкү күндө авариялык өчүрүүлөр жок. Только чектөө болуп атат да. Авариялык өчүрүүлөр болгон жок, почти болгон жок. Мындайча айткандачы, 1-2 себептен жана перегруздан ошону оборудованияны сактап калалы деп атабыз. 110 мегавольт амперлик трансформатор 700-800 миң доллар турат. 220 киловольт мегавольт амперлик трансформатор 1 миллион 200 доллар турат. Ошону сактап калыш керек. Эгерде мисалы үчүн Аларча подстанциясы өчсө, анда Бишкек шаары свети жок калабыз да. Ошон үчүн ушул иштерди жасабасак, мен жана кайталап кетейин, 25 январдагы Өзбекстандагы отключениядай Центральный Азияда өчүрүүлөр болуп калышы мүмкүн. Элдердин кайрылуусу боюнча суранып атышат да, балдарыбызды мектепке жөнөткөн учурда эртең менен ошондо өчүрүп атат депчи. Азыр деле айтып кеттим, бул эми бизге ошол убакытта, ошол именно ошол 7-ден 9-га чейин график нагрузка ошол убакытта өсүп атат. А калган убакытта өскөн жок бизде. Анан кечинде өсүп атат. Аргасынан болуп атат да бул эми. Эгерде азыр ошол убакытта кой берсек, анда жана айтып кеткендей трансформатор же болбосо воздушный линиялары ээрип түшүп калат да. 2021 жылы сиздерге бюджеттен энергетика тармагына 6,4 миллиард сом
2022 жылы 15,6 миллиардтан сом ашық ақша бөлініп тұрады да, бюджеттен сілерге жыл сайын ақша бөлініп тұрады. Мына ушуларды мындай бір жақшы жаққа қолданбойсыздар да ешқачанчы. Елдер төлеп атат, 700 киловаттан өткөндөн кийин 2 сом 16 тиындан, коммерческийлер 5 сомдон төлеп атат. Елдер төлөй койгон жок. А бирок ошого карабастан сиздер жылда эле ушул маселени көтөрөсүз. 15 миллиард сом бюджеттен бизге субсидия кылат. Бул көмүр сатып алганга жана электр энергия сатып алганга. Башка жакка ал жумшалбайт. Бүгүнкү күндө көмүр кара кече кенинен көмүр келип атат. Өзүнүн штаттык режимде жана 400 000 тонна көмүрдү Кара Жыра менен келишим түзгөнбүз. Ал дагы келип атат. Бул көмүр маселесине электр энергия. Электр энергия сатып алганга 1 миллиард 600 миллион киловатт саат бизде бүгүнкү күндө келишим бар. Ал келишим менен акчасын биз төлөп атабыз. Бул только целевое назначение импорт электроэнергияга жана көмүргө сарптагыла деген акча. Сиз азыр бул жерде актанып атасыз. Мына кышка даярбыз деп ОЗУП боюнча каралып атканда тынбай айткансыздар да. Азыр айтып атасыз. Мен бошотуп бергенге даярмын деп. Адам кызматтан жетекчи деген мындай урматтуу Талайбек Омукевич бул жерде бардык эл өкүлдөрү отурат. Элдин көйгөйүн айтып атат. Мындай докчуланбай, орун басарларыңызды ээрчитип алып туруп, кызматтан өз калаңыз менен кетип да үйрөнүш керек да. Бул жерде эме кылбаш керек. Бул уже факт болуп калды да. Силер тынбай айткансыңар, электр энергиясы өчүрүлбөйт деп. Мына азыр бүт коллегалар айтып атат да. Азыр бул жерде мына сиз бардыгын жаап жашырып, ушул элде чоң нааразычылык болуп калды да. Өзгөчө ушул сууктун азабын тартып аткан бул Майлуу Суу шаарынын тургундары болуп атат бүгүнгө чейин. Билесиздер, бул союз бузулгандан бери бир топ убакыт өттү. Бирок Майлуу Суу шаары союз бузулгандан бери таза суудан проблема болуп келет. Мен ошол 5-чакырылыштан бери бул маселени көтөрүп, Майлуу сууда кранды ачсаң, кофе кат деп айтып келчү элем. Билесиңер, бул мындай проблема башка шаарларда жок. Ал эми Майлуу шаарда ушул эски система бойдон калып, мына 2020 жылы жаңылануу система башталган. Билесиздер, ушул жерде парламентте бул маселени көтөрүп, жергиликтүү мэрия, жергиликтүү депутаттар көтөрүп, парламент колдоп берип, ратификация кылып, 8 миллион долларга проект өткөн. Буну ЕБР бөлгөн өзүнчө шарттары менен эрежелери менен. Ошонун акыркы фазасы мына 2023 жылы бүтүш керек. Тилекке каршы суу күтпөйт экен. Кыйынчылык мына тартып, эски системалар эскилиги жетип, мына азабын шаардын тургундары тартып атат. Нарын жергесинде, Нарын шаары, Нарын району, Актала району, Адбаш районунда көмүр тартыш жок эсе, ошо көмүр маселесин камсыздап берсеңиздер. Өзүңүздөр билесиздер, Кара Кечтен чыккан машиналар баары тең пишикке келишет. Нарын жакты карашпайт. Анткени элде акча аз. Сизден сураныч, сизде Кыргыз көмүр деген мекеме бар эмес беле? Ошонун машиналары менен тартып берсеңиздер, баасы да арзан болот эле, жетет эле. Сизден сураныч, ошону бир карап берип коесуздарбы? Андан тышкары монополиядан бар да, ошо монополия карап берип койсоңуздар. Баасы 6000 сом ашты Нарында көмүр. Ошону бир жакшылап кылдат карап, баасын түшүрүп берсеңиздер. Минприрода бар да. Нарын жергесинде көп деген көмүр кендери бар. Мисалы айтсак, Турук деген. Ошол жака канча бир киши лицензиясын алып коюшкан. Иштетпейт. Эгер иштете турган болсо, Актала району, Нарын району, Адбаш району, Нарын шаарынын ошол жапмак көмүр мененчи. Ошоло карасаңыздар, лицензиясын атка тартасыңарбы, кандай кыласыңар? Эмки жылга ушундай кайталанбасын. Атайын ОЗП деп, атайын кышка даярдык деп, жаздан бери келаткан өзүнүн иш-чаралары бар. Ошол канчалык түрдө бүгүнкү аткарылды, аткарылбады, ошону карап чыксак, анан экинчи маселе Газпром боюнча дагы. Газпромдун негизи эле соглашение бар, эл аралык жана келишимибиз бар. Ал эми эмне болду, аткарылып атабы, аткарылбай атат, аны дагы өзүнчө бир маселе кылып чыгарып койгонду сунуш берет элем.
Бул бир. Экинчиси, эми урматтуу министр, албетте эми тилекке каршы өтө өкүнүчтүү. Биз суунун эң үстүндө туруп алып, суу сата турган, электр энергия сата турган мамлекетке айланып, байый турган мамлекетке айланганга караганда мына кайра дефицитте отурабыз да. Бул өкүнүчтүү. Сиз айтып кеттиңиз, мына долбоорлорду ишке ашырып атам депчи. Реалдуу түрдө канча долбоор, чоң долбоорлор каралып атат? Андан сырткары кичи КЭСтерден канчасы каралып атат? Жана аларды аукцион аркылуу тендерлер болобу, болбойбу? Жана ошондой эле шамал менен жана солнечный батареялар аркылуу канча ушундай долбоор каралды сизде? Канчасы ишке ашат? Бул ушинтип жылдан жылга эле келе беребизби? Колдон келсе, жана айтып кеткендей, электр энергия сата турган мамлекетке айлансак болот. Бирок долбоорлорду ишке ашырса кана. Айтып бериңизчи ошо планыңызды. Бүгүнкү күндө реалдуу проекттердин долбоорлордун бири бул Камбар-Ата 1, Камбар-Ата 2, реконструкция Токтогулский ГЭС, ВНК и Казарманский каскад. Бүгүнкү күндө реалдуу, бүгүнкү күндө ошо жерде инвесторлор иштеп атат. Андан тышкары дагы мен баягы меморандум кол коюлгандарга токтогон жокмун. Андан тышкары өзүңөр билгендей биз министерстводон атынан Чакан ГЭС, Баласаруу ГЭСин куруп атат. Быйыл бүтөбүз буюрса аны 25 мегаваттын тегерегинде. Андан кийин Каракөл ГЭСи бул дагы бир 28 мегаваттын тегерегинде. А жерге 2 инвестор бар. Япондор менен кол койгонбуз. Алар 30-да 6 киши келип атат. Анан экинчи биздин дагы бир отечественный инвестор көңүл буруп атат. Андан кийин мына кече бир жума мурун эле Орто Токойго кол койдук. 70-30% деп 30%-ин биз каржылайбыз, 70%-ин Кытайлар каржылайт. Аны дагы 2 жылга коюп атабыз. Bir ay 8 ay деп атабыз, бирок алар 2 жыл деп атышат. Ошону Папан ГЭСин тоже турк компания казактар менен чогуу алардын да меморандумубуз бар. Бул мен жана 20 мегаваттан өдөкүсүн айтып атам. Чакан ГЭСтер боюнча айтып кетсе бүгүнкү күндө Алабаш ГЭСи, Актерек ГЭСи 23-жылы кирчү ГЭСтерди айтып атам да. Чакан ГЭС, Баласаруу 6 мегаватт, Кыргыз Каганат Лейлектен 6 мегаватт, Беле суу Саркент Малый ГЭСи 2,5 Лейлекте, Беле суу Белес 0,54 мегаватт Баткен Лейлекте, Аксамай Кыштуут Баткенде 1 мегаватт, Метрумтек Витровая мачта бул 10 мегаватт Ысык көлдө, Көгарт ГЭСи Сузакта 7 мегаватт, Сателлит 0,8 мегаватт Ош областында, Сателлиттин дагы бир компаниясы Чүйдө 0,8 мегаватт Чүй областында. Азыр эми сизге бир топ сындар айтылып атат. Бирок эми ар тараптуу карашыбыз керек да. Себеби сиз кече детально түшүндүрүп бергенсиз бизде комитет жыйынындачы. Ошондой эле сиз эми жана айтып атасыз, мен кеткенге даярмын деп. Сиз каяка шашып атасыз? Кетиш оңой эле. Анан эми ара жолдо таштап, кычыраган кышта кетпей, наоборот сиз дух алып туруп иштешиңиз керек. Күнү түн иштешиңиз керек сиз. Командаңыз менен. Кетип калыш оңой эле. Андай сөздү айтпай жүрсөңүз. Себеби сиз чоң жоопкерчилик алып келгенсиз. Эми Аллахтын буйругу менен, ушул аба ырайынын катаалдыгы менен, ошол эле көмүрдүн баасынын кымбаттаганы менен, жана ошондой эле газдын жоктугунан улам бардык нагрузка сизге келип атат. Эми баштагандан кийин чыдайсыз. Ошого кээ бир коллегалардын дагы сынына туура жооп берип, андан көрө биз сын айтпай, наоборот жардам берсек. Бүгүнкү чыгарылышта Мыйзам жана турмуш программасы болду. Аны мен Миргүл Өшбаева алып бардым. Берүүнүн максаты эл өкүлдөрүнүн иш аракеттерин чагылдыруу болуп эсептелет. Парламенттин бир жумалыгы мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.